Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кече 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүнүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамиле согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджет жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайраштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордуна жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишти баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет, тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчысы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнелер жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетимди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир рет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарынын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да
elim üçün koldan kelişince jumşayım. Albatta bütpey kalgan işler kaldı. Buga için açıkpay koyboyt. Atkalauçudagı mildetler көп эле. Her bir prezidentin çoğun kıyalı maksatı bolat eken. Menin ambisiyalı maksatım bu Kıtay, Kırgızstan, Özbekistan temir jolun kuruu dolbor эле. Bul dolbor boyunca jogorku dеңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуp, siyasi çeşim kabul alıngan. Ушуга тиешелүү өлкө башчылары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордуна жылган. Bilesizler, bul dolbor Kırgızstan üçün, bizdin kelечегибиz üçün awa menen suuдай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып, кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, iş болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Her bir mekendesime den soğuk jana bakıt taалай tileyim. Her bir uyda жақсылықтар көп болsun. 3 yıldık içinde mağa senim көрсөтүп kelgen mekendeslerime çok iştesken bardıq bilik butaklarına, memleketlik jana жергиликтүү organlarga, özümdün aparatıma, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазылыгымды билдирем. Эки тизген бир жылдыгы колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Нургозович, өзгөчө сизге Кудайым күч-кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, elimizde amancılık, yerimizde tınçılık olsun. Aman olunuzlar, hurmatlı mekendeşlerim. Kudayım oldasın, vardır istedim. Kudayım oldasın. Kudayım oldasın. Bak. Buyursa, haranarda olun. Buyursa, bak olasın. Rahmet.